Ассаламу алейкум достор, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө даамдуу болполдап турган жумшак пирогдун рецепти менен бөлүшөмүн. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, эгерде каналыма каттала элек көрүүчү болсоңуз, анда сөзсүз түрдө катталууну сунуштайм. Бул пирогдун өзгөчөлүгү эч кандай тараза жана миксердин кажети жок жана баардык үйдө табылчу азыктардан жасалат. Бизге 1 стакан сүт, 1 стакан сахар, 2 стакан un керек. Un сөзсүз түрдө электен өткөн болуш керек. Таптаза куру идишибизге 1 стакан сүтүбүздү жана 1 стакан сахарыбызды кошуп, сахар эригенге чейин аралаштырып алабыз. Андан соң бир жумуртканы жарып, аны да кошобуз дагы, кайрадан аралаштырабыз. Тамакка колдонгон суу майдан дагы 3 кашык кошуп алабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин электен өткөн унубузга бир чай кашыктай көптүргүчтү салып, андан кийин унубузду кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Унду салганда бардыгын салбай, аз-аздан 3-төн 4төн бөлүккө бөлүп салыңыздар. Биздин камырдын абалы мына ушундай абалда болот. Караңыздар, бир аз суюгураак болот, өтө кою эмес. Эскерте кетчү нерсе, эгерде сиздердин пирог бышырган калпыңыздар дагы начар болуп калган болсо, анда пирог дагы окшошпой калат. Анан дагы сөзсүз түрдө духовкаңыздардын сырын билишиңиздер керек. Алдын ала иштетип койгон духовкада 180 градуста иштетилген кызыган абалда 30-40 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Мына достор, менин пирогум 30 мүнөттө 180 градуста бышып чыкты. Бышкандан кийин спашканын жардамында же болбосо ширеңкеде текшерип алсаңыздар болот. Мен азыр ысык мезгилинде гана чыдабай кесип жатам. Караңыздар, бул дагы чыгып жатат. Аябай сонун болуп бышты. Аябай булпулдап турат, караңыздар. Андан кийин кооздук жана даам берүү үчүн ушундай сахарная пудрадан себелеп койсоңуздар болот. А эгерде сахарная пудра каалабасаңыздар, шоколад же болбосо каймак сүртүп койсоңуздар дагы аябай даамдуу болот. Көрсөтүлгөн рецепт менен ар бир айым бул пирогду сөзсүз түрдө жасай алат. Өтө оңой жана жумшак, берекелүү, жөнөкөй пирог болду. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Каналыма жаңыдан келген көрүүчү болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталып, четтеги коңгурочону басканды унутпаңыздар. Ар дайым сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.